азыркы президенттин колундагы бийлик Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин түшүнө да кирген эмес. Ормонхандын да түшүнө кирген эмес, Жантайдын да түшүнө кирген эмес. Алымбек Таткандын да колунда мындай бийлик болгон эмес. Соту да өзү, башкасы да өзү, өзү да өзү, өзүнөн кийин дагы өзү, андан кийинкиси дагы өзү. Өзү прокурор, өзү сот, өзү тергөөчү, өзү баары. Ушундай заманда азыр. Өзү. Анан ушул бошотуп коюу жөнүндө эми баягы басма сөз катчысы жооп берип атпайбы? Ассаламу алейкум. Келдик да келер жерге. Адилет министри кайда? Баш прокурордун орун басары кайда? Жогорку сот кайда? Конституциялык сот кайда? Конституцияда көрсөтүлгөн. Баш прокурорду жогорку кеңештин макулдугу менен гана бошотулат. Ал жерде убактылуу бошотуу деген түшүнүк жок. Бул биринчиден, экинчиден экөөнүн бири-бирине түзүлгөн мамилесине карап деп атпайбы? Мени менен болгон болсо экөөбүздүн мамилебиздин жакшылыгынан козгойбу кылмыш үчүн? Же сиз менен болгон болсо сизди да караш керекпи? Бул акылга сыйбаган нерсе да. Ушул одуно, өтө одуно. Демек, бул деген сөз тиги мага жакын, мен аны көрсөтүп коеюн, мен белги берип коеюн деген гана сөз. Маселе жок башка. Анан өкмөт мүчөсүнө, жогорку кеңештин депутатына баш прокурор түздөн түз өзү козгойт. Иликтөөнү өзү жетектейт. Азыр эми ким жетектейт аны? Эгер ишеним жок болсо, бул туура мыйзамдан чыгып иликтейт деген болсоң, анда биротоло бошотуш керек. Кеп ишеним жөнүндө болуп атат да, кандай дейсиз? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектөлүүдө. Уулум Мухаммаддын чет өлкөдө 4-үнчү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $45,000 каражаты керектөлүүдө. Ушу кайдыгер карабастан уулум Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын бир жери ооруса, энени жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта баса албайт. Тепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү кымбат К деп чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп жардам кылып кетиңиздерди өтүнөм. Аллах барыңыздардан ыраазы болсун. Негизи сиз дагы ошо президенттик башкарууну колдоп жүрдүңүз да, анан азыркы кырдаалдан улам оюңуз өзгөргөн жокпу? Жок, мен айткан пикирди булар сөзмө сөз жаттайт, ошону кайталашат. Ошону көчүрүп алды дагы, бирок аны ишке ашыруу механизмин билбейт да. Аны ишке ашыруу механизми такыр башка. Мен айткан президенттик башкарууда министрлер кабинетинин төрагасы деген түшүнүк жок. Анда аталышы башка болуп калган менен ошол эле өкмөт деп атпайбызбы? Анан жазып атпайбы, айтып атпайбы? Эгерде ушул убадалар аткарылбаса, Жапаровду кызматтан алат экен. Ассаламу алейкум. Конституцияда жазылып турат. Аткаруу бийлигинин башында президент турат деп Конституцияда жазылып турат. Жапаров турат деп жазган жок Акылбек Жапаров. Жок. Президент турат. Өзү жоопкерчилик тартыш керек. Жеке. Анан жазып коюптур. Эгер ушул иштер аткарылбаса, анда администрация жетекчиси кетет экен да. Бул аябай туура эмес, алешемдик. Өтө туура эмес, алешемдик. Анан Конституцияда кандай абалда кабыл алынганын билесиз да. Ошол кезинде күчүндө турган Конституция одуну түрдө бузулуу менен кабыл алынган. Мунун отурганда эле ээрге кыйшып отурушканда. Бул туура эмес позиция. Мен айткан президенттик башкарууда президент жеке керт башы менен өзү. Өкмөттүн башчысында өзү турат.
Эч кандай жапары экинчи жок. Өзү жеке, өзү керт башы менен жооп берет, өзү өкмөттү жетектейт, өкмөттүн курамына өзү жооп берет. Мына ошондо бийлик бутактары кандай болот? Ошол аткаруу бийлигинин башында турган инсанды ким болсо ошону деп аталсын. Эл тарабынан шайланып келген парламент баланс менен кармап турат. Бюджет толугу менен, казына толугу менен парламенттин колунда болот. Эми ушуга улай эле Украинадагы окуяларга токтогум келип атат да. Бул окуялар дүйнө жүзүндөгү күн тартибин өзгөрттү. Ушундай учурда Кыргызстан кандай иш алып барышы керек эле? Алам өзгөрдү. Туура айттыңыз, алам 24 февралдан баштап өзгөрдү. Түп дүйнө маңызы менен өзгөрдү. Азыр биздикилер айтып атпайбы, көп вектордуу саясат жүргүзүшүбүз керек деп. Жок. Дүйнө ушундай аламдашты. Азыр көп вектордуу болбой калды. Азыр Эки тарап эле бар. эки тарап бар. Же ал жак, же бул жак. Кыргыз мамлекети, кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылык үчүн бир тараптуулугу жакшы. Кыргызда керемет сөз бар. Эки тоонун эрименин эңсеген эчки ачкадан өлүктүр деген. Бул деген сөз биздин ата-бабаларыбыз философ болгондо, диплому болбосо дагы алар ушунчалык ойчул, азамат, акылмандар болгондо. Азыркылардын 4 диплому бар, бирок 4 сөз айта албайт. Караңыз, керемет сөзбү? Эки тоонун эрименин эңсеген эчки дейт. Ошол деген баягы таш түшкөн жеринде оор дейт, дарак бир жерден көгөрөт дейт. Ошол сыяктуу кыргыз мамлекети, кыргыз эли бүгүн өзүнүн ордун так аныктап билип алыш керек. Аны үчүн бул мындай деп турга, сен кандай деп жооп бересиң? Сени мындай деп коюп турга, сен кандай деп жооп бересиң? Деп бирин кагыштырып, чагыштырып отурбай, бүгүн акылмандардан ой калчаш керек. Таразага ошол ойлорду салдырыш керек. Караңыздарчы, Россиянын телеканалдарын караңыздар. Таңертеңден кечке чейин ар кандай ой пикирлерин айтышы. Байкап атасыз да? Баягы 60 мүнөт деген көрсөтүү. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, сиздерге сонун жаңылык. Видеонун төмөнүндөгү биринчи комментарийде бекитилген ссылкадан өтсөңүздөр, ушул Симбанк приложениясин жүктөп аласыздар. Туугандар, эгерде биздин ссылкадан өтүп жүктөсөңүздөр, 100 сомдон 10 000 сомго чейин приздер каралган. Ал эми сиздердин пешенеңиздер канча сом утушуңуздар, аны каалаган жагыңарга иштетсеңер болот. Андан сырткары туугандар, 12 000ден 200 000ге чейин дагы онлайн кредит алсаңыздар болот. Бир айдын ичинде аны төлөп койсоңуздар, анда пайызы жок болот. Эгерде андан өтүп кеткен болсо, албетте өзүнүн пайыздары каралган. Бирок азыр Кыргызстандагы эң төмөнкү пайызды ушул Симбанк гана берет туугандар. Андыктан ссылкадан өтүңүздөр, акчаны утуңуздар, ийгилик каалайбыз. Көрсөтүүсү, ким каршы деген көрсөтүүсү, чоң оюн деген, большая игра деген көрсөтүүсү, вечер Соловьевым деген көрсөтүү. Бүтүндөй акылмандардын ой калчашы жүрүп атат. Өлкө кандай жолго түшүү керек, бүгүн кандай саясат жүргүзүү керек, эртең кайда барышыбыз керек деп. А биздин Кыргызстанга караган болсоң, баланчы түкүнчө деп коюптур. Түкүндөйдү мындай деп койгон экен, ал мындай деп жооп бериптир. Мына сага биз көтөрүлүшүбүз керек кой. Бирок тилекке каршы бул ой, Дилбар айым, мен сизге кошулам, кыйын. Себеп бүгүн ой калчаган адамдардын бүтүндөй баары жек көрүндү болот. Неге? Себеп бизде бир киши ой калчаш керек, бир киши айтыш керек, бир киши чечиш керек. Анан ошол кишинин айтуусу менен кетиш керек. Сиздин оюңузча ошо кайсы тарапты жакташыбыз керек дейсиз? Россияны эки тарапка бөлүндү да дүйнө. Бул менин жообум эмес. Илгертен Кыргызда эң керемет касиет деген сөз, бул ата-бабалардын керези деген сөз бар. Керез бул аманат. Аманатка кыянаттык кылган бул жоопкерсиздик болот. Бейбаштык болот. Биздин ата-бабаларыбыздын бүтүндөй бардыгын айтып кеткени, кандай болгон кезде да ошол жак менен бирге болгула деп насаатын айтып кеткен азаматтар болгон. Ойчулдар болгон, акелер болгон.
даанышман инсандар болгон, Ошол оолуялар болгон. Биз ошол ата бабалардын керези менен жашашыбыз керек. ошол жак деп Россияны айттыңызбы? Ооба, Россия менен бирге болгула деп айткан. Бирок Россия азыр агрессордун ролунда болсо, Ал эми ар кимдин өзүнүн көз карашында. Кечеки эле биздин ортобуздагыдай да, бирөө аябай катуу сокку берди, ага жооп берип койсоң, эки тарап айтышты. Жок. Жок айлана. Андай эмес. Эки тарапты бирдей кароо керек. Сөздүн маанисин билүү керек. Азыркы жүрүп аткан кагылышуулар эмненин себебинен болду? Ошонун түбүн караш керек. Түбүнө эмне жатат? Эмне болуп атат? Кандай болуп атат? Деген маселе болуш керек да. Анан ар бир мамлекет өзүнүн коопсуздугун ар кандай жолдор менен камсыз кылышы керек. Ар кандай жол менен. Эгерде Россия өлкөсүнө ошол кошуна турган мамлекет, бир боор деген мамлекет коркунуч туудуруп аткан болсо, сөзсүз түрдө кандайдыр бир аракет жасалуу керек да. негизи биздин саясий кырдаалыбыз эми каяка баратат? Эмне болуп өнүгөбүз мындан ары? Ким катары жооп берейин? Инсан катарыбы, саясатчы катарыбы? Депутат катары, саясатчы Депутат деген биринчи кезекте ал элдин өкүлү болуш керек да, анан саясат катары. Мен сизге эки тарабынан жооп берейин. Инсан катары айтайын, адам катары, кыргыз, жаран катары айтайын. Мени аябай өкүндүргөн жакта баратабыз. Аябай майдаланып кеттик. Аябай сабатсызданып кеттик. Баары аралашып кетти. Улуусу да бир, кичүүсү да бир. Билгени да бир, билбегени да бир. Билгени да сүйлөйт, билбегени да сүйлөйт. Кооптуу жагдай. Оор жагдай. Биз токтошубуз керек дегенде миң жерден жаман көрүнсөм да айтам бүгүн мен. Бизге кыргыз бийлигине сабаттуу баса белгилеп айтам. Тажрыйбалуу, көрөгөч, мамлекетчил, таза, ыйманы таза инсандарды алып келмейинче биздин бараткан көчүбүз өтө коркунучтуу. Аябай жаман каттуу коркунучтуу. Мен сиздерге ушинтип айтайын. Эгер Дилбара айым ушунчалык чындыкты издегиңиз келсе, мен 5 жыл баштагы айткан сөзүмдү караңыз, 10 жыл баштагы айткан сөзүмдү караңыз. Ушул эле сөздөрдү какшап айтып келет. Токтобой койдук го. Бүгүн бир китеп окуган кишиге караганда бир камогу бар киши сыйлуу. Кандай дейсиз? Бүгүн сабаттуулар коркуп калды. Эмнеге? Себеп сабатсыздардан сөгүшүп атат. Коом ушундай болуп калды да, кандай дейсиз? Жанагы Советтер Союзундагы бир классика фильм бар эле, ошондо айтпады беле? Толеранттуулук дейт. Либералдуулук ушул деңгээлге жетти дейт. Сен дейт, акылдуу сөз айтпа дейт. Башкалар дискриминация кылат. Башкаларды, ошол сен акылдуу сөз айтып койсоң, башкаларды кемсинтип койгон болосуң. Ошону айтпа дейт да. Деп, ошол мезгилде бир фильм бар эле. Бүгүн биздин турмушка 100% туура келип калды да. Караңызчы. Бир сөз айтсаң эле ыркыраган ушундай бир көп. Голливудтун тарткан фильмдери бар го. Ууланып калат дагы, адамдардын баары бирин-бири тиштеп, жин киргендей болуп калышат дагы. Анан баары эле ушу издеп, ушу ачка калгандай болуп эле уулан элек кишилерди издей берет го. Артынан кууп жүрүп азыр. Бүгүн бизде ошондой болуп атат. Сен биздей ой жүгүртпөйсүңбү? Демек биз сага баратабыз. Мына караңызчы. Кандай деген жапайы заман. Бирок баары бир жалгыз калып калган кезде дагы күрөшө берүү керек. Дагы бир керемет сөз бар. Эч ким көрбөсө да жакшылык жасай бер дейт. Эч ким ишенбесе да чындыктан тайба дейт. Ушундай, ишенбейсиңерби, ал өзүңөрдүн кайгыңар. Деп коюп, чындыктын гана жолунда кете бериш керек. Эртеби кечпи, үмүтсүз жалгыз шайтан. Эртеби кечпи, Кудайга шүгүр. Менде ушундай бир үмүт оту жанып, ал олон күндөн күнгө көчөп келатат. Элибизге чексиз ыраазычылык билдирем. Уже токтонуп, акыл калчап, оң жак сол жагын карап, андай бир изденүүчүлүк жолго түштү. Мына ушул агым, ушул кандайдыр бир кадамдар мага күндөн күнгө үмүт отун жандырат да, кылымдарды карытып жок болбой келген элибиз Кудай кааласа дагы да өзүнүн жолун таап алат, буюрса.
Бул инсан катары айттыңыз, эми депутат катары. Депутат катары айта турган болсом, элге жагынып туруп айтышым керек да. Кылымга арткан элибиз бар. Жаман жакшыны ылгап алат. Элден калбаш керек. Бийик болсоң элиң менен бийиксиң. Элден чыксаң кийиксиң деген сөзүбүз бар. Деп укмуштуудай жаттап алышты кээ бир инсандар азыр. Ушундай куюлуштуруп айтат, карап олтуруп өзүң таң бересиң. Бирок сүйлөгөн сөзүң менен көкүрөгүң дал эмес да. Ушундай керемет, байкайсызбы? Жогорку кеңеште карап олтурсаң ушундай сын пикирди айтышат, ал же бул мыйзам долбоору боюнча. Ай, ушу мыйзам долбоор өтпөй калды го, Кудай буйруп жакшы болду десең, добуш бергенде эле карасаң теңирден тескери. Себеп сүйлөгөн сөз менен жасаган иш түк айкалышпай атат. Бул өкүнүчтүү, бул коркунучтуу. Сиз жана азыр айтып өтпөдүңүзбү, бийликке сабаттуу адамдар келиш керек депчи, баса белгилеп. Ошол адамдар кимдер? Сиз кимдерди белгилей аласыз? Эми ушундай десе эле заматта ушуну аны эл калчаш керек. Эл билиш керек, эл өзү таразалаш керек. Илгери эл жакшылары деген түшүнүп бар эле. Улуттун күзгүлөрү деген түшүнүп бар эле. Улуттун каймактары деген түшүнүп бар эле. Бирок ошол каймактардын баары азыр сметана болуп ачып кетти да. Баары аралашып кетти да. Сүтү да бир болуп кетти, айраны да бир болуп кетти, кымызы да бир болуп, баарын чалкештирип, аралаштырып, чалап болуп жатып калдык. Баарыбыз аралаштык. Билгени да, билбегени да. Түшүнгөнү да, түшүнбөгөнү да. Мен өткөндө айттым го, бир кызык бир салыштыруу катарында жооп бердим. Мисалы мен бир курулуучуга барып, куруучуга кышты момундай кынасаң деп айтпайм. Мен сыйлайм өзүмдү. Мен дыйканга барып, буудайды момундай сеп, арпаны мындай кылып сепсең, же могул мезгилде сугарсаң деп айтпайм. Мен сыйлайм өзүмдү. Дыйканды да сыйлайм. Мен бир дарыгерге барып, бычакты момундай карма, кескенде момундай кес, операцияны мындай жаса деп айтпайм, Аллах сактасын, мен ал кишини сыйлайм. Бирок баары биригип келип саясатты да сындайды. Саясаттан түшүнүк жок. Мени келип дарыгери да окутат, дыйканы да окутат. Сиздер да келип окутасыздар. Журналисттер келип алып. Баары окутат да. Анан мен түшүндүрө албай, күчүм жетпей туруп калат. Бирок ал деген саясатчы бардык тармактан да болушу мүмкүн да. Айырмасы ушунда болуп атпайбы? Маселе жок. Маселе жок. Караңыз. Конституцияга добуш берип атат. 3.600.000 киши добуш берет экен. 116 берене бар. Мен кантип добуш берем? 95-си жагат, 65-си жагат, 69 менен 71-чи жакпайт деп кантип добуш берем? Бул бир. Экинчи жагда, эгерде 3.600.000 добуш бар инсандардын 10 эле пайызы болсо, канча болот? 360.000. 10 эле пайызы 360.000 кишини, конституцияны түшүнгөн 360.000 кишини таап бере аласызбы мага? Таба аласызбы? Жок. 1 пайызы канча болот? 1 пайызы 36.000 болот. 36.000 кишини таап бере аласызбы конституцияны түшүнгөн? 0,1 пайызы 3.600 болот. 0,1 пайызы 3.600 кишини таап бере аласызбы мага? Конституцияны түшүнгөн. Кыргызстан боюнча түрөкөдүр. Таба албайбы? Мен сизге каттуу жооп берем, таба албайсыз. Табылбайт да. Түшүнбөй эле добуш беришти. 300 кишини таап бериңизчи. Эгерде биздин мамлекетте 300 киши мамлекеттик түзүлүш, конституциялык укук жөнүндө адис болсо, 300 киши биз өнүккөн мамлекет болот элек. Жакшы өнүккөн мамлекет болот элек. Тилекке каршы бир 15-20 киши бар. Мына биз өтө сабаттуубуз деп отурган мезгилибизде 93-жылы 5-майда кабыл алган конституциябызды дагы Левитин деген келип жетекчилик кылып ошол жазган. Кандай дейсиз? Кайгыбы? Өтө чоң кайгы. 144 миллион калкы бар Россия конституцияга өзгөртүү киргизди. 3 секция боюнча иштеди. Айлап иштешти. Ар бир секцияда мен деген дүйнөгө белгилүү атактуу юристтер иштеди.
адам укугу боюнча бир секция, мамлекеттик түзүлүш боюнча экинчи секция, бийлик ортосундагы жанагы тең салмактуулукту камсыз боюнча бир секция иштеди, эл аралык мамиле боюнча бир секция иштеди. Кудайдын куттуу күнү түз эфирде иштешти. 144 миллион калкы бар Россияда. Ошол бир 60-70 киши иштеди. А биздин Кыргызстанда 150 киши топтолуп алып жазышты дейт. Кийинки президенттик шайлоого чыгасызбы? Анан чыксаңыз Алла конституцияны өзгөртөсүзбү? Алла билет. Кеп конституцияда эмес. Мен канчалаган жылдар бою айтып келатам, кеп конституцияда эмес, кеп инсанда. Кеп жеке инсанда. Бирок бийликке келген адамдар эле өзгөрүп кетип турбайбы? Ошол шылтоону таба бересиңер. Аябай каттуу сокко урасыңар, ошол көрүнгөндү мисал келтирип туруп сокко урасыңар. Ошо бийликке келгенде өзгөрбөй турган инсанды тандашты үйрөнүш керек да. Бирок ошол ким дегенде сиз айтпайсыз да. Ким экенин эл чечсин да. Мен айтсам айтасыңар, өзүмөн башка эч кимди көрбөйт деп. Азыр мен бирөөнү айта койгон болсом, барып ошону жеп жок кылышасыңар. Кыргыздарда ушундай да, оозунуп бараткан кишини барып туякка чаап, аны аксатыш керек. Канатын каккыла учайын деп аткан азаматтын канатын кайрып коюш керек. Эми жыйынтыктоочу суроо болсун, бизге негизи президенттин тарапташтары көп жазат да, кечке эле президентти сындай бересиңер, мындай жасаган иштерин деле айтпайсыңар, жакшы жактарын депчи. Сиз да бир жакшы жактарын айтып көрбөйсүзбү? Барбы ушундай жактары? Билесизби, жакшы жактарын айта турган КТР деген бар, ЛТР деген бар, анан мындай бир ар бир областта телекомпаниялар бар, радиолор бар, керемет жетекчи инсандар бар. Алардын жумушу. Алар ошончо нан таап жеп атат. Мен жакшы жагындагы, жаман жагындагы бирдей кылып айтам. Мага баары бир. Акаевна да ушинтип келгенмин, Бакиевна да ушинтип келгенмин, Атамбаевна деле, Жээнбековна деле барына. Көздөрү мени карап, тике карап, бийликте олтуруп, момундай болуп, мен дагы менден башка ким бар деп турган кезинде айткам. Кеткенден кийин айтпайм. Кеткенден кийин айта тургандар аябай көп чыгат. Ошол эле КТР, ЛТР жабылып чыгышат баары. Бул дагы кайгы. Убагында айта албайсыңбы, айтпа. Ошондой мактай тургандар өтө көп. Аябай көп. Күн түн дебей иштеп атат. Ушулар бар экен, ушундай болуп атат. Өлкөбүз мындай болуп кетти. 30 жылда биринчи жолу учак келип конду. 30 жылда асфальт төшөлдү, 30 жылда суу чыкты, 30 жылдан жамгыр жаады, чөп чыкты, чөп көгөрдү дегендер көп. Алардын алдында биздин үнүбүз угулбай эле калат да. Кандай дейсиз? Студиябызга келип маек бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу Политклиника медиасынын көрүүчүлөрү, сиздер менен мен Дилбар Алимова болдум. Биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жазылууну унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.